Алмазбек Атамбаев биринчи жубайы Бууржандан 4 баласы бар. Сейитбек, Сейтек жана эгиз кыздары Диана менен Динара. 1-май райондук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп турганында алган квартирасын биринчи бүлөсүнө калтырып кеткен экен. Ал эми экинчи жубайы Раиса Атамбаева менен 1988-жылы баш кошуп, жубайлар Алия жана Кадыр аттуу 2 балалуу болушкан. Раиса Атамбаева Ош шаарындагы Ломоносов атындагы орто мектепти аяктап, Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунда билим алган. Ошол эле медициналык академиянын гигиеналык дисциплина кафедрасынын доцент аталган. Ал эми 2016-жылы медицина илимдеринин доктору болгон. 2018-жылы Кыргызстандын жогорку аттестациялык комиссиясынын президиумунун токтому менен профессор илимий наамы ыйгарылган. Атамбаевдин илимий педагогикалык стажы 26 жылды түзөт. 87 илимий эмгеги, анын ичинде 75 макала, 1 монография, гриф менен жазылган окуу китеби, 5 окуу методикалык сунуш жана 17 илимий макаласы жарык көргөн.